Бишкекте Чарчфас пирамидасынын негиздөөчүлөрүнүн бири кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлады. Маалыматка ылайык 2-мартта бир жаран 1-май райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, 400 000 сом акчасын 2 эсе көбөйтүп беребиз деген шылтоо менен ишенимге кирип, алдоо жолу аркылуу ээлеп алгандарга тиешелүү чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Аталган факты 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш иши козголгон. Тергөө жана акча издөө иш-чараларынын жүрүшүндө эң негизги уюштуруучулардын бири 1976 туулган жана шектүү 1995 туулган жарандар кармалды. Алар тергөө кызматына жеткирилип, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ош облусунун Өзгөн районундагы дээрлик 1,5 миллиард сомдук 5 гектар базар мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам издөө иш-чаралары жана тергөө амалдары жүргүзүлүп, натыйжада Өзгөн районунда иштеп жаткан базардын 5 гектар жер тилкеси жана 1000 чарчы метр административдик имараты менен бирге ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Аталган объекттин базар баасы 470 миллион сомду түзөт. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда бир катар менчик лабораториялар изилдөөлөрдүн баасын 30% чейин төмөндөтөт. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Мындан тышкары реагент жеткирген компаниялар реагенттердин баасын 15% чейин түшүрөрү сүйлөшүлгөн. Юрфа жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги текшерүү томографиясынан өткөн бааны 20% чейин төмөндөтсө, Интелмед жоопкерчилиги чектелген коому мамлекеттик медициналык мекемелерде дарыгердин жолдомосу менен барган бейтаптарга 50% чейин жеңилдетилген кызмат көрсөтө турган болду деп билдирүүдө. Атайын кызмат бааны жөнгө салуу боюнча мындай иштер улана турганын кошумчалады. Кыргызстандын аймагында бүгүн саат 12:22 учугунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Чолпон Ата шаарынан 35 чакырым түндүк батышта, Алматы шаарынан 40 чакырым түштүктө, Бишкек шаарынан 190 чакырым түндүктө жайгашкан. Жердин силкинүүсү Казакстандын Алматы шаарында 4,5 балл, Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында 4 балл, Кум Төргенинде, Бишкек жана Каракол шаарларында 3,5 балга чейин сезилди. Толук кандуу оңдоо ишин жүргүзүү үчүн Бишкек жылуулук электр борборунун жана жылуулук тармактарынын ишин токтотуу пландалууда. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев билдирди. Анын айтымында, эгер былтыркы жылы май-июнь айларында өчүрүлгөн болсо, быйыл жылуулук борборлорунун ишин 30-40 күнгө өчүрүү каралууда. Бул иштин көлөмүнө жараша болот. Бишкек шаарында дагы бир жылуулук электр борборун куруу пландалууда. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев Кабар улуттук маалымат агенттигинде өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында, тиешелүү долбоорду иштеп чыгуу өткөн жылы башталган жана учурда дээрлик даяр болуп калды. Жаңы борбор көп жылдан бери иштебей турган айыл чарба машиналарын куруу заводунун ордуна курулат. Ал бул жыл менен 100 мегаватт электр кубаттуулугуна жана 200-300 мегаватт жылуулук кубаттуулугуна ээ болот. Кошумча борбор курулса, ал Бишкек шаарынын батыш тарабындагы керектөөчүлөрдү тейлейт деп мерчемделүүдө.